Салам алейкум. Бүгін 11 июль 2024 жыл Кыргызстан Бишкек. Онда Opel Zafira машинесін оңдап атам. Оның эшиктери, кнопкалар иштебей, анан могу эмелерди замкать этип атат, терезелери ачып жапкандары. Анан ошон үчүн мына момдай булардыкы болезнь, могул жгут бар. Эшиктики кузовка кеткен. Анан уш жеринен көбүнчө проблема болот. Мына бул жерин мына кандай чечкенди силерге көрсөтүп коеюн. Бул мындайынан киргизилет негизи. Анан муну чыгарыш үчүн мына мону ылдый басып туруп, анан муну тартыш керек. Так, ошондо бул чыгат. Андан кийин мына могул жерде колечкасы бар, ошону чыгарасыңар. Так, анан заранее мындай выды менен жумшартып алсаңар болот. Ошондо жеңилирээк чыгат. Мунун чыгарылганын мен көрсөтөйүн. Азыр мына бияк жагын уже чыгарып койгом. Бул эки эшигинде тең проблемасы бар. Анан мына проводторун тартсам, мына уже бияктан чогулуп чыкты. Анан буларды болсо мен мына могу жеринен отвертка менен акырын муну чыгарып аласыңар. Экинчи жагын. Анан азыр ичин көрсөтүп коеюн. Мындан тышкары мунун дагы иш жагында мына көрдүңөр. Мына иш жагында проводдор дагы мунуку өлүптүр. Анан ушун үчүн мына эшиктерибиз, замоктор жакшы иштебей, арткы эшиктики баягы терезелери жакшы иштебей атат да, замкать этип. Тигил эшиктики деле ошол, бирок аны жөн эле даярдап койдум, силерге көрсөтөйүн деп элечи, баягы кантип чыгарылат. А так, аныкы деле ушундай болуш керек. Анан болду. Эгер ушундай проблема болсо, биринчи ирет ошо эшиктин картасын чечкенин алдында, андан көрө ушуларын текшергиле. Андан кийин, эгер таза болбосо, анда уже бул картанын ичин полностью чечесиңер. Эми ошон үчүн лишний движение кылбаш үчүн мына ушундан баштагыла. Баарыңарга ийгилик, сак саламат болгула. Пока.